1 апрелден баштап Бишкек шаары, Чүй областы жана Ысык Көл областы боюнча толук кандуу иш алып бара баштады. Бардык техникалар менен жабдылып иш алып бара башташты. Бул өзгөчөлүгү, мисалы үчүн мурун бир жол кырсыгы боло турган болсо, кайгылуу күзөт кызматынын кызматкерлери жол кырсыгын көрүп, токтоп, жол кайгылуу кызматынын кызматкерлерин күтүп алышчу. Ал эми бир коомдук тартиптерди бузуулар боло турган болсо, жол кайгылуу кызматынын кызматкерлери токтогон жерден, көргөн жерден бул кайгылуу күзөт кызматтарын же болбосо ошол жергиликтүү ички иштер органдарынын кызматкерлерин күтүп калышчу да. Вот ошондой иштерге ыкчам аракет жасоонун максатында жолдук көзөмөлдөө жана коомдук коопсуздукту көзөмөлдөө үчүн патрулдук милиция иш алып барат да. Мында бир экипажда 3 кызматкер болот. Булар баягы атайын бөлүнүп берилген квадраттарда өздөрүнүн иштерин алып барышат. Бул жерден жолдун коопсуздугун дагы ошондой эле коомдук коопсуздукту бирдей карашат. Мисалы үчүн 102ден бир чакыруулар болуп кала турган болсо, тез аранын ичинде ошол жакка барышат. Мисалы үчүн ар кандай тыгындар боло турган болсо, ошо тыгындарга дагы ошол тез аранын ичинде барып, ошону жокко чыгарганга, тартипке келтиргенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыркы учурда жалпы Ысык Көл областы, Чүй областы жана Бишкек шаары боюнча 1,5 миңден ашык кызматкер азыр 3 сменде 24 саат бою кызматын өтүп атышат. Мисалы үчүн Бишкек шаары боюнча эле 100ден ашык автоунаа бар. Чүй областы жана Ысык Көл областы боюнча дагы ошо 7 жүктүү автоунаалар бөлүнүп берилди. Биздин ички иштер министрлигинин тарабынан азыр 40га жакын автоунаа берилген. Ага баягы мурунку автоунааларды кошуп, ошо баягы эски жазууларын алмаштырып, патрулдук милиция деген жазуу менен борттук номерин коюп, уже толук кандуу иштеп атышат. Жакынкы эле убактагы айтып кете турган болсок, 6-күн эле биздин бир жараныбыз ошо Бишкек шаарынан автоунаамды бирөөлөр уруксаты жок айдап кетти деп кабар түшүп, 102 аркылуу өзүнүн кабарын берген. Кабарын бергенден кийин жарым сааттын ичинде ошол биздин кызматкерлер, патрулдук милициянын кызматкерлери ошол автоунааны таап, ээсине кайтарып берди дагы. Ээси ошол өзүнүн ыраазычылыгын билдирди.